Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билим берүү министрлиги менен биргеликте 10 кесиптик лицейдин базасында окутуу жана миграцияга чейинки даярдоо борборлорун түзүүдө. Түзүлгөн окуу борборлору кыска мөөнөттүн ичинде Кыргызстандын ички рыногуна жана чет өлкөгө эмгек кадрларын даярдайт. Алардын квалификациясын жогорулатат. 10 кесиптик лицей мен башында айткандай эле өлкө боюнча жайгашкан. Европа, Япония, анын ичинде Израиль дагы бүгүн баягы кары картаңдарды кароо багытындагы адистерге муктаж болуп атышат. Бул биринчи, экинчи куруучу тармагындагы адистерге муктаж. Европа бүгүн андан сырткары айдоочуларга аябагандай муктаж болуп атат. Бул жумушчу кесиптер. Ошол эле газа электр сварка боюнча, ширетүүчү боюнча аябагандай муктаждык чоң. Анан кендирди кескен бир эле маселе биздин жарандарыбызга ошол тилди үйрөтүшүбүз керек. Жок дегенде мына жөнөкөй өзүнүн оюн түшүндүрө ала турган деңгээлде тилди үйрөтүшүбүз абдан зарыл болот. Курстар Европа өлкөлөрүндө суроо талап жараткан ширетүүчү, шыбакчы, сантехник, медайым сыяктуу багыттарда окутулат. Аны менен бирге билим алуучулар чет тил курстарына да барышат. Даяр болгон адистерди мамлекет Корея, Япония, Германия, Латвия, Улуу Британия сыяктуу өнүккөн өлкөлөрдө ишке орношууга жардам берет. Бүгүнкү күндө бизде мындай чоң мындай компаниялар менен келишим бар. Мисалы Россия Федерациясын алсак, КАМАЗ деген чоң компания бар. Бүгүнкү күндө биз ошака барып иштегенге биздин жарандарды даярдык көрүш керекпиз. Бирок биздин жарандарыбыз үйрөнүш керек да, дагы бир кошумча ушунун бардыгынчы. Өзүңөр билгендей, биз бүгүнкү күндө чет өлкөлөргө мындай көбүрөөк өнүккөн өлкөлөргө дагы жиберип калдык. Учурда 10 борборго жаңы жабдыктарды сатып алуу жана жарым жартылай оңдоо маселеси чечилүүдө. Бул үчүн эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги өнөктүштөр менен 9 миллион доллар өлчөмүндө каражат бөлүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Ал эми кесиптик лицейлерде эмгек кадрлары менен жолугушууга даярдыктар кызуу жүрүп жатат. Бизде ошо миграцияга кеткендердин саны көбөйгөндүгүнө байланыштуу быйылкы жылы биз англис тили менен корей тилин дагы тил курстарын да кошуп баштадык. Өзүбүздүн багытыбыз болсо бул курулуш багыты болуп эсептелинет. Ширетүүнүн 3 түрүн үйрөтөбүз биздин лицейде. Электр ширетүү, газ менен ширетүү жана жарым автомат деп коет, же болбосо СО2. Биздин курстарыбыз эң көп курсубуз бул ширетүү курсу болуп эсептелинет, 4 айлык. Калган курстарыбыздын бардыгы тең 1 айдан 3 айга чейинки курстар. Белгилей кетсек, акыркы статистика боюнча 740 миңден ашуун кыргызстандык эмгек миграциясында жүрөт. Россияда 548 миң, Улуу Британияда 6 миң, Түркияда 61 миң, Казакстанда 45 миң, Кореяда 9 миңден ашык, Баяда 5,5 миң, Италияда 6 миң, АКШда 50-60 миң адам. Альбина Айбекова, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.